Саламатсыздар, урматтуу менин каналымда көрүүчүлөрүм, сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Ушу бүгүнкү биздин видеодо эч качан күнү батпаган каганат боюнча сөз кылабыз. Бул жөнүндө көп жолу комментарийлерден сурадыңар эле, ошо көрүүчүлөрүм айттыңар эле, Британия жөнүндө айтып бергилечи деп. Алгачкы жолу бул жөнүндө суроолор башкы ошо Ротшильдтер үй-бүлөсү Кыргызстанга кызыгып атат дегенде ошону бир көтөрүлдү эле да. Андан да мурун 1-2 жолу көтөрүлдү эле комментарийлерде. Ошо британиялыктардын тарыхы кызыктуу болуп атат деп, эмне үчүн ушу саксондор, массондор жана саксондор дүйнөнү башкарат деген сөз айтылат деп. Чоң оюн деген эмне деген суроолор болду эле да. Анан ушул суроолорго жооп бериш үчүн биринчи түшүнүш керек, ким булар деп. Булар британиялыктар эмне үчүн дүйнө жүзүнүн көскин бөлүгүн басып алган жана эмне үчүн муну эч качан күнү батпаган каганат деп аташат. Эмне үчүн дүйнө жүзү боюнча ушу 4 миллиард киши англис тилинде сүйлөйт деген ушундай бир суроо болгон да. 8 миллиарддын ичинен жарым дүйнө англис тилинде сүйлөйт деп. Анан ушул суроолорго жооп берип көрөлү. Биринчи билели да, кимдер булар? Британдыктар өзү албетте ким болоорун байыркы тарыхтан баштайлы. Албетте ар бир маалыматты текшериш абзел. Алгачкы ошо британиялыктарда жаңы окумуштуулар, мурунку окумуштууларды эске албаш керек, анткени мурун ар бир өлкөнүн окумуштуусу менин өлкөм кыйын болот, менин өлкөмдө эң байыркы адамдар пайда болгон деп эле көбү алдай беришкен да, тапканын эле алып эле өз өлкөсүнө жармаштыра беришкен. Да ушундай эле Британияда болгон. Мисалы үчүн бир жолу Пилтдаун адамы деген түшүнүк бар да, антропология илиминде. Бир кайсы бир маймылдардын тиштерин адамдын тиштери менен айкалыштырып эле ошо бул байыркы адам ошо Британиядан чыккан деген кишилер да болгон. Бирок кийин ошо илимдин бир жагы бар жакшы, сонусуна чоң ыраазычылык айтар элем илимге. Кандай гана сөз айтылбасын, бул деген дайыма текшерилет жана дайыма шекке алынат да. Бул деген илимдин бир чоң ушундай жетишкендиги. Анткени шекке алынса, демек текшерилсе, демек анан чындыкка казып жетсе болот. Да ошондой эле ошо Пилтдаунский адамдын маймылдын жана адамдын кошулма экени далилденди. Кийин жаңыда инновациялык методдор чыкты. Радиоуглероддук, радио көмүртектик ошо сереп деген анализ деген бар. Анын жардамы менен атомдордун жашоосун билгендиктен математиканы колдонуп ошо качан ошо атом өзгөргөн деген маалыматты билсе болот. Аны менен баягы бир сыйра карап туруп, бул нерсеге же бул сөккө, бул буюмга канча жыл экен негизи аябай так аныктаса болот да. Ол аябай эле так аныкталат бул нерсе. Албетте бул анализдин методдору башында жакшы эмес болгон, анан кийин жакшырган да. Аны ушинтип, ушундай методдор менен жаңы илим боюнча клектон маданияты табылган. Ошо Британиянын аралдарында 550-475 миң жыл мурда ушундай бир адамдар жашаптыр. Көбүнчөсү породасы дейт. Ушу адамдын дагы породалар бар, түрлөрү. Кроманьонец бар, неандерталец бар, ошо мурунку мындан дагы адамга окшош маймылдар, австралопитектер бар. Ошондор бул жерден жалаң кроманьонецтер, азыркы адамдын породасы табылган да. Азыркы адамдын породасы бар экен ошо көпчүлүктө. Ошол породасы боюнча ошо британдыктар клектон маданияты ошо жыл жарым мындай айтканда 500 миң жыл болсо, жарым миллион жылы ошо мурда кроманьондор келип эле ушул аралга тез эле өтүп кетиптир да. Неандерталдардын издери аз. Анан ушундай ошо балта жасашыптыр да. Балталар арганы калдыктар калды. Андан кийин ошо кездеги убакытка бир 3000-2500 жыл мурда ошо Стоунхендж деген таштардын жыйылмасы табылган. Бул жөнүндө тегерегинде дагы көп аябай мистификация бар. Мисалы үчүн ошо Стоунхенджди ремонттоп, кээ бир учурунда бетон менен куюп салгандары да бар. Анысы бул байкап калгандар, силер британдыктар бизди алдап атасыңар, Стоунхендж деген өзүңөр куруп салдыңар таштардан деп ушундай катуу аябай сынга алышкан. Кийин жаңы илим методдор чыкканда далилдешкен, кайра жок, бул Стоунхендж чын эле жарым жартылай бетон менен куюлса, жарым жартылай чын эле баягы байыркы таштардан жасалган экен деп аныкталып, азыр ошо Британиянын ушундай мегалиттик конструкциясы катары, имараты катары кабыл алынат да илимде. Бул жерден эч кандай терс мындай далилдер табыла элек.
ошол 2000-3000 жыл мурда ушундай кельттер келип Стоунхендж сыяктуу мегалиттик ушундай кандай бир имараттарды кура башташат. Стоунхендждин эгерде жайгалышын карасак, булар деген ошо негизи жалган Куран 21 айдын качан күн менен түн тең болуп калганда ошону көрсөтүп экен да. Анан так ошол Стоунхенджден отуруп алып туруп карасаң, ошол жылдын бир күнүндө ошол күн так эки таштын ортосунда болуп калат, жанагы нур чачат да ичине. Нур ал аябай катуу байкалат. Ошону анан майрамдашчу экен друидтер мурун. Ушундай майрам кылып. 10 000 жыл мурда негизи ошо британдыктар, кроманьондор ушундай эле көрүнүш болгон дейт. Ушундай адамдар, ушундай элестетилет. Калдыктардын табылганы боюнча. Ал эми 1100-800 жыл мурда ушул жерден байыркы дөңгөлөктү табышты да. Ушу дөңгөлөк бул индо-ариялык ошо маданият. Мындайын атканда биздин заманга чейин 800 жыл болсо, бул биздин заманда 2000 жыл болуп атса, бул кайра эле ошол 3000 жыл мурда алгачкы ошо ат арабалар менен келген ошо индо-арийлер болуптур да бул жерде. Анан кимге ишенчи ошо кезде? Негизи друидтер деген ишеними бар болчу. Друидтер бул дегенде жаратылышка ошо ишенген, жаратылышка сыйынган, эми кыргызда деле, байыркы кыргыздарда теңирчилик пайда болгонго чейин деле ушундай ишеним болгон дейт. Эгер ошо араптарды окусаң, аларды эми баягы саясий чыгармалар деп эсептесе болот, бирок кыргыздарды басмырлаган. Бирок жалпысынан ошо мурун кыргыздар ушундай ишеними бар болчу экен. Бирөөсү кирпиге, бирөөсү ташка, дагы ошондой эле британдыктар бирөөсү ошол даракка, бирөөсү гүлгө, бирөөсү жалбыракка, ушун друидтер деген ушундай токойго байланган ишенимдери бар болчу экен да. Анан албетте кельт элдеринен келип чыккан болчу. Байыркы британиялыктар. Кельт элдери өзүлөрү ким десе, ошол генетика боюнча көбүнчө ушулар кайра эле ошо Африкадан чыгып туруп, Алтайга барып туруп, бир нече ошо 500-400 жылдын ичинде айланып тегеренип атып, Кара деңизге барып, Кара деңизден анан ушу Грецияга баса кирип, Грециядан өтүп, өйдө жактан Европадан кайра Европанын бүткүл жерлерин басып алган жана жашаган элдер да. Генетика боюнча ошондой экен. Ошол кельттер көп учурунда баягы байыркы кыргыздар менен издери бар да, окшоштуктары бар. Мисалы үчүн байыркы кыргыздарды, мисалы үчүн кытайлар айтат, булар чачы ак болчу жана өзүн ар кандай баягы татуировка сыяктуу сүрөттөрдү койчу, боечу дейт. Аялдар мойнун боечу, эркектери бетин боечу дейт. Же болсо кээ аябай катуу, окмуш, күчтүү баатыр болсо бүт денесин боеп салчу дейт да. Так ошондой эле ушул кельттердики жана Англиянагы байыркы адамдардыкы бүт денеси ушундай боелчу экен да, ушун татуировка болот. Алардын кудайлары алганда Эсус, Огмиос деген бар. Мисалы үчүн Эсус деген бул кудай бар болгондуктан христиандык келгенде анан Иисустун сөзүн алып келишкенде, Иса пайгамбардын. Булар жеңил кабыл алышкан, биздин эле Эсус турбайбы депчи, ушундай эле болгон да. Мергенчиликтин колдоочусу ошол, анын ичинде Мокус деген, Чернунос деген бар. Үйдө малды колдоочулар Эпона, Мулло дейт. Дамона дейт. Чалган кудай Левцетиос дейт. Күн күркүрө кудай Таранис. Токой кудай Эсус дейт. Анан ошол Эсусту Иисус деп эле кабыл алып, христиандыкта биринчи христиандар келгенде жеңил кабыл алышкан. Күн кудайы Кром дейт. Жана башка ошо табият менен байланышкан ар кандай майда барат, чоң да кичине да кудайлар боло берген. Эми бул баягы таухидтердин келишине чейинки ишенимдер. Кер булактарга ылайык Эсус, Таранис жана Теотос жогорку кудайлардын үчилтиги болгон дейт. Бирок албетте пикири ырыстала элек, эми кельттерде ар кайсы булуң бурчунда ар кандай ишенимдер деле орун ала берген. Анан албетте андан тышкары соода, саякат жана билимге колдоо көрсөткөн кудайлар болгон. Алар аябай согушчан болгон, аябай агрессивдүү калк болгон кельттер, жана согуштун тегерегинде алардын ишенимдери айланап жүрө берчү да. Өтө согушчан эл болгондуктан алардын ошо согушка байланган көп кудайлары да болгон деп айтышат. Белла Тукадрос, Коциди, Катурикс, Беленус дегендер да ушундай.
Ар кандай китептер бар ал боюнча. Эгерде биз байыркы кельттердин сүрөттөрүн карасак, кыргыздыкына да окшоп кетет. Кыргызда мисалы үчүн скиф сактарда, кыргыздарда көбүнчө бугуулар көрсөтүлөт, бугуулардын мүйүздөрү менен ошого да аябай акалышып кетет. Кээ бир учурда баягы мүйүзү бар же болбосо башы күндөй жаркыраган адамдарды да көрсөтүшөт, кээ бир учурда кельттерде ошондой нерселер да бар да. 800 жыл мурда ошол пиктер, белктер, бриттер пайда болот ушу Британияда. Аларда ушундай көрүнүшү, мындай көк күш, ошо же көк көгүлтүр, ушундай баягы жездин кошулмалары бар, ошо боелгучтар менен денесин боеп, согуш астында дайыма бөгөйөнүп алып согушчу дейт. Кээ бир учурларда ак боек менен боюнуп алып урушчу, согушчу. Жана согуш астында албетте эгерде жаш денеси таза болсо, согуштан кийин канча душман өлтүрсө, ошончо да кошумча боекторду, татуировкаларды койчу дейт да. Ушинтип көрүнүшчү дейт. Жана римдиктер кийин аларды басып алатканда ушинтип аларды белгилейт. Жана ошол пикттер бул деген римдердин сөзү да. Пикт деген бул деген сүрөттөн баягы денесин сүрөткө койгон деген сөз да. Пикттер өзүн кантип атаганын белгисиз да. Мисалы үчүн ушундай Кара деңизде жашаган адамдар, ошо кыргыздын туугандары, савраматтар, нервтер деген уурусу бар болчу, нервтер так ошондой боечу да өз денесин. Так эле ошо кыргыздарда айтсак, ошо Кытай булактарында кыргыздарда ушундай боечу денелерин. Жана байланыш барбы пикт менен кыргыздардын ортосунда эч ким билбейт, бирок акыркы жылдары ошол окумуштуулар айтып атат, көбүнчө эмеге байланышы бар дейт да. Баягы ар кайсы ошо скифтерге дейт, пиктердин кандайдыр бир байланышы бар дейт. Скифтердин арасынан савраматтар, ошол Кара деңиздин скифтери, алардын да генетикалары табылган дейт британиялыктарда да. Белктер болсо азыркы Бельгия деген мамлекет бар. Ошол Бельгиянын жерине ээлеген ушундай уурулар болгон. Бриттер дагы ошол баягы азыркы Франция, Нормандия деген жери бар. Бретонь деген же Бретань деген. Ошол жерде ээлеген ушундай уурулар болгон. Ошол белктер да, бриттер да, пиктер да ошол Ла-Манш булугун ашып, деңизден ашып, баягы Британияга кирип кетчү жана ошол жерден орун алышчы. Римдин келиши башталат. Ошол Рим империясы ошо 1117 жылда бизге заманга чейин ушундай көрүнгөн, бүт баарын басып алган. Ошол жерде үстүндө баягы түндүк тарапта Европада улуу Германия, германдык уурулар басып кеткен. Алар славян уурулары менен мындай аябай катуу айкалышкан. Негизи славян ууруларын ушул Германия ууруларынын тууганы деп айтышат да. Анан ошол эле мисалы үчүн славяндык тилдер көбүнчө Германиянын тилдерине жакын деп айтышат. Сарматия болгон Кара деңиз тарапта, Иберия болгон Испания тарапта, жана ошо Грузия, анан Кавказ тарапта дагы Парфия деген болгон. Баса Грузиянын жана Испаниянын иберлери эки башка элдер да, бирок атталышы бир. Бул дагы кызыктуу тарыхта берсе. Гендер да ар башка, бирок ушундай болгон да. Парфия бул баягы мурунку грек Македон ошо мамлекети болгон. Аравия, Фазания, Гетулия, Британия болсо ошо римдиктер басып алышат. Римдер басып алып туруп Британияны алгачкы аякта римдик лагерди курушат. Ал Воат баатырлары деп атайт британиялыктар өзүнүн байыркы баатырларын, ошол баягы пикттердин денесин татуировка менен баскан. Воаттар мындай аябай катуу салгылашат. Ошо римдиктер менен салгылашып атканда воаттарды бир мындай кандайдыр бир эрежеси бар болчу дейт. Алар деген жоолордун башын кесип алып, түн ичинде жортулга чыгып, күндүз анан ошол баштарды ошо көк краска менен аябай мындай боек менен, анан баягы душман колсалардын астында ошол баштар менен ыргытышчу дейт да. Баштарды ыргытынып, ушинтип анан согуш баштачу дейт Вуат аскерлери. Бирок Рим империясы бул алгачкы баягы толук цивилизацияланган, кандайдыр бир тартипке салынган, кандайдыр бир иш аракеттерин илим менен жүргүзгөн империя болгон. Ошон үчүн тез жеңген ушул вуаттарды, пикттерди, бриттерди баарын багынткан. Алардын мындай эч кандай тартипсиз кандайдыр аскер күчтөрүн чаржайт басып алып, ошо кандайдыр бир ошо орундук мындай эреже тартип менен Британия ошо бүт Европаны басып баштайт. Британия басып алгандан кийин ошо
Юлий Цезарь Британияга 2 жортулуу жасайт. Мисалы үчүн биздин заманга чейин 55 жана 54-жылы, бул 2000 жыл мурда болуп калат, 2050 жыл мурда. Ошол жерден басып алып, Лондинум деген шаарды курат да. Лондинум деген шаар ошо римдиктердин аталышынан кийин Лондон азыркы болуп калат да. Ошон үчүн ошо азыркы Британияны, Лондонду, Англияны Рим империясы түзгөн десек, чоң жаңылышпайбыз да. Ошондой эле болгон. Рим империясы тиешелиси бар. Аны ошол албетте Рим империясы бир нече жолу ушундай ар кайсы Британиянын жактарына барып, бир гана ошо Шотландияны жана Уэльсти баса албай калат. Анткени аякта тоолуулуктар, шотланддыктар ошо жогорку тоолорго чыгып алып, аяктан анан аларга каршылык көрсөткөндө Британия эми тоого мындай Рим империясы тоогодон жакшы согуш алып бара алчу эмес. Ошондуктан алар бул жерден баса албай калган да. Дагы ошондой эле Ирландияга да кирилген эмес. Рим империясы жалаң эле ушул Англиянын негизи бөлүгүн басып алган болчу. Анан ошол жездеги бир Боудика деген козголоң жөнүндө айтылат. Боудика деген бул деген Прасутагус деген ошол Англиянын азыркы чыгышындагы Норфолктун тегерегиндеги жерлерди мекендеген адам болгон. Ал аябай узак жашаган адам болгон. Анын бир топ ошол тукуму узарган. Анан ошол римдиктер келгенде ал деген коймол римдиктерге бир сыйра уруштук, жеңилдик. Булар бизди жок кылып салбасын, тукумум улансын деп, анан ал ушундай кандайдыр башкача чечим кабыл алат. Ал чечими боюнча Рим империясы баягы кандайдыр бир ушундай бизге тууган болсун деп туруп, анан мурун ушундай нерсе бар болчу. Рим империясында дагы, башка өлкөлөрдө да, Европада азыр деле бар, эми бирок азыр атайын договор баягы келишим менен чечсең, мурун ушундай салт болчу да. Бул деген ошо Клавдий император 43 жылы басып алгандан кийин Британияны, анан башка уруулар менен бирге анын аскерлери союздаш катары кошулат, айтат, келгиле чогуу согушабыз деп. Анан 47-жылы Публий Осториус Капула римдик ушундай цензор келип туруп аларды куралсын тапшыргыла деген талап коет. Анан өз алдынча болгонуңар токтоткула, Рим империясына баш ийесиңер дегенде, ошол Прасутагусту Кардар патша катары жакын жайгашкан деңиз жана дарыя жолдорунун өзгөчө дарыянын коймаларына коргойсуңар деп тапшырат. Ал укуктуу, анткени Прасутагус кандайдыр бир дипломатикалык иш-чара жасайт да. Прасутак аялына уулу болгон жана узак өмүр сүргөн, Боудика деген жаш аялды алган. Өзүнүн тукумун сактап калуу үчүн анын 2 кызы менен бирге Рим императорунун тагынын мураскору кылган да. Мындай түшүндүрсөм кандай болот? Мисалы үчүн Прасутагус айтат, мен тири турмайынча бизде автономия болот. Мен өлүп калгандан кийин дейт, ушу мен ээлеген жерлер Рим императоруна мурастыкка берилет. Анын ичинде дагы мураскорлордун арасында менин аялым Боудика жана 2 кызым болот деп ушундай сөз айтат да. Аны Рим империясы макул болот да, Прасутакка автономия берет, эркиндик берет. Анан Прасутак өлгөндөн кийин Рим императору Нерон болуп калат да. Прасутак болсо Сенека деген сенатор менен дос болуп, аябай алда философ, Сенека сенатор. Ушул бизге көп белгилүү философиялык өзүнүн китептери менен. Ага акчасын алат, акчасы менен хандыгын бекемдейт, бирок Сенекага аябай көп акча карыз болуп калат. Сенека болсо Неронду тарбиялаган да Рим империясында. Нерон болсо Рим империясында аябай начар адам болгон. Өз энесин өлтүрүп, аялдарын өлтүрүп, баарын кууратып, аябай ушуну айнып кеткен император болгон. Башы бирдемке жаман болгон, начар болгон бу. Киши өлтүргүч, киши жегичке чейин барабар болгон да. Ошо Римди өртөп салган, аябай көп кыйынчылыктарды алып келген Римге. Анан ошол Нерон ушуну уккандан кийин Прасутак өлдү, анан жерлерин мураскорлукка алыш керек дегенди уккандан кийин айтат, тиги Боудика деген аялды билбейм дейт, ал Рим императоруна барабар эмес, ушундай ошо варварлар ушунчалык өзүн бийик көрсөткөндүктөн аларды жазалайлы деп айтат. Тиги аялды байлап салгыла дейт, кыздарын зордуктагыла дейт. Ошол аялды байлап салып, ошо баягы борборунда да, ошо Лондинумда
Прасутактын кыздарын анын көзүнчө зордукташат дагы жана ошо аялын Боудиканы сабашат, аябай катуу сабашат. Боудиканы Тоут Прасутактын кишилери тарапташтар бир топ адам эле да, аябай көп адам эле. Алар деген түн ичинде Боудиканы бошотуп чыгышат, кыздарын дагы толугу алып кетишет Шотландия тарапка. Алып кетип туруп, анан ошол Норфолктон 200 миң киши, 238 миң кишидей ушундай армияны чогултушат, ополчение, жөн эле эл да, баягы куралданган. Ал куралдары менен келип туруп, анан Рим гарнизонуна кол салышат дагы. Анан биринчи тапта жеңишет аябай. Анткени Рим гарнизонунда аябай эле аз аскер болгон да. Анан Рим империясы бир саналуу эле ошо 10 миң 20 миң киши жиберип, ошо экинчи гарнизондун жардамына. Ошол жерден анан Боудика менен согуш башталат. Боудика менен согуш башталгандан кийин ошо баягы бүт жомоктор жакшы бүтпөйт дегендей, Рим империясынын армиясы жөн эле швейцариялык механизм катары иштегендиктен, алар ошо 200 миң армияны эч нерсеге үйрөнбөгөн куралдар начар легионерлер жок кылып салышат да, жеңишет. Жеңип туруп ушул Лондонду жана ошо Прасутактын жерлерин, ошо Норфолк жана башка ошол жерлердин бүт тегерегин багындырып алышат дагы. Боудиканы өзүн өлтүргөнгө аргасыз болушат, кармап. Баягы согуш салгылаш болуп атканда ал эми анын тарапташтарын бүт ошо Британиядан издеп тап, баарын ушундай кырышат да. Кадимкидей кырышат. Ошо Рим империясы мурун негизи көп өлкөлөр мурун мындай таза кырып салчу да, шаарды бүт эркек аял балдар менен бүт пар менен таза мындай муздап салчу. Ушундай нерсе болгон. Боудика козголоңу тарыхта калганы менен бирок өтө ийгиликсиз болгон да. Рим империясы кичинекей эле аскерлердин саны менен бирок аябай тартиптүү, аябай баягы кандайдыр бир легиондорго бөлүнгөн жана атайын аскер тактика, стратегия менен коштолгон ушундай легиондор жардам менен Боудиканын ушу кишилерин толук кырат. Ушундай нерсе болот. Анан Саксония деген болот да. Ошол Рим империясы бузула баштайт. Рим империясы ичинен федераттар буза баштайт. Мурун Рим республика болуп турганда күчтөнүп бүт дүйнө жүзүн басып алган. Кийин ушундай чоң бийликти кандайдыр бир колго алып алгандан кийин Рим императорлор диктатура орнотуп Римди башкарышат дагы, жана диктатура эсебинен анан Рим ыдырай чирий баштайт. Анткени бир да өлкө тарыхта узакка өнүккөн эмес эгерде империя болуп калса. Каганат империя болуп калса, диктатура орносо, кагандык орносо, кагандык эгерде каган акылдуу болсо, бул бактылуулук. Рим империясында акылдуу кагандар бир топ болгон, жарымы акылдуу болгон, ошон үчүн жакшы дагы өнүккөн, дагы жашаган. Анан ортосунда жарымы айныгандар болгон да. Бийлик көп болгондо бүт дүйнөнүн бактылуулугун ошо билгенден кийин адам айнып кеткен жайы бар экен да. Анан көп айнып кеткен адамдар анан аябай кандуу жана эч кандай акылга сыйбаган нерселер жасай баштайт экен. Ушинтип Рим империясы да урады, акылга сыйбаган иштерди жасап баштап. Урап туруп талкаланды. Жана ошол Рим империянын акыркы жылдары римдиктер мурун армияда эгерде эң күчтүү сонун мукмуш желдет болсо, римдиктер кийин барбай коюп армияга жалаң федераттарды, германиялыктарды, кельттерди ошо өзүнүн кызматына алып атып, бир кездерде караса тегереги бүт армиясы бүт кельттерден турган болуп калат да, германдыктардан. Анан германдыктар Рим империясын көп жылдан бери силер бизди ушу көп мындай кыжалат кылдыңар, бизди кемсинттиңер деп туруп, бир күнүн ичинде Рим империясынын күнүн бүтүрүп коюшат да, жана римдиктердин баарын кырышат. Ошентип анан королдуктар пайда болот да Рим империясынын ордуна. Ар кайсы Германиянын же кельттердин башчылары өзүнүн же франктар пайда боло башташат ушул кездерде. Башчылары өзүнүн жер коктууларын ээлеп алышат дагы, ошол жер коктуулардан ийгилик кыла баштайт. Ошентип анан алгачкы Британия пайда болот. Франциянын Нормандия тарабында Саксония деген кичинекей княздык пайда болот. Ошол Саксония княздык ичи ыдыроодон согуштан жеңилип, качып баштаганда, качып баратып ошо Британияга келет дагы. Ошо Британиядагы мурунку турган пиктилерди жана ошо баягы белктерди курата баштайт дагы, жеңип таштайт. Алардын баягы макул болгон элин өзүнө кошот, жаңа сиңирип алат. Калган элдерин болсо кырат дагы. Анан саксондор Британияны ээлеп алышат.
римдиктер кеткенден кийин ошо саксондор, бриттер басалат. Ошон үчүн англосаксонисттер деген сөздөрдү эмгичекте биз угабыз. Ошон үчүн бул Британия да, бриттер ошо Франция тарабынан келип бүт Британияны басалат. Ошол анан Британия 5 кылымда гептархия деген нерсеге бөлүнүп калат. Акырындык менен Уэссекстин таасири астында бирдиктүү Англия королдугуна бириге баштайт да. Уэссекстин улуу королу Альфред болжол менен ошо 871-жылы биздин заманда деп эсептелинет. Биринчи болуп Англиянын падышасын деп атаган өзүн. Анан ушундай королдуктар түзүлүшөт, жана жерликтер. Фортрию, Страйкланд бул Шотландия болсо, Англияныкы бул Нортумбрия, Мерсия, Гвинет, Пуинс, Дивет, Грент, Думния, Уэссекс, Суссекс, Кент, Эссекс дегендер пайда алышат да. Лондиниум болсо Лондон деп аталган бойдон калышат. Рим империясы 1000 жыл турган да жер жүзүндө. Ошон үчүн Рим империясы кеткенде бул деген биздин замандын ичиндеги 1000 жылдык эле болуп калат да. 8-кылымдын аягында тартып викингдер Англияга чабуул жасап башташат. Түндүк жана чыгыш аймактарын убактылуу басып алышат. Викингдер бул деген нормандар да. Нормандар бул деген Дания азыркы Норвегия, азыркы Швеция. Ошол тараптан германиялыктардан да, ошо Австрия тарапындагы ушу викингдер, нормандар бул деген түндүк адамдар деп аталат аларды. Аташат алар түндүктөн түшүп келишкен. Алар викингдер жана ошо саксон менен бриттер тупа тууган болушкан да. Бирок Рим империясына акыркы жылдары христиандык таргандан кийин жана ошо Рим империясы талкалгандан кийин германдыктар кайра улуу ыйык Рим империясын кургандан кийин ошо Рим империясынын калыбына келтиребиз деп. Ал Рим империясынын башында ошо папалар туруп калат дагы, ошо диний христиандык болуп калат. Анан ошо христиандык динди булар деген тарата башташат дагы. Анан Нортумбрияда ошо королдуктар христиан динин кабыл алып, анан Рим папасына баш ийип, анан ошо Рим папасы бул деген христиандардын халифы десе болот да. Анан ошо христиандык күчөп, ушул жерден баарын христиандыкка келтире баштайт дагы. Жана өзү дагы Нортумбрия викингдерге барып, викингдер баягы аларда ишенимдер Тор, баягы Один сыяктуу ушундай ишенимдер бар болгон. Асгард жана башка. Марвел кинолорду көрүп атпайсыздар? Тор баягы күркүрөөнүн кудай деген. Ошол дагы ошол викингдердин ишеними. Ошондой ишеним турса, алардын ишенимдерин бузуп, аларга басым кысым жасап, аларды ушинтип христиандыкка күчкө салып өткөрө бергенден кийин анан викингдер окуй силер деген ушундай турбайсыңар, биз силерди анан кырабыз, биз өч алабыз деп, жана кичине дагы ошо акчаңарды алып алабыз деп алар келип туруп Нортумбрияга кол салып, алардыктан ошо бүт акчаларын чиркөөлөрдөн урдап, чиркөөнүн баягы иштеп жаткан попторун баарын кырып, союп, кесип, ушундай эле кечке согушушат да викингдер. Анан бир маалда ошол викингдер ойлошот да, биз деген бул Англияны жеңил эле басып ала турбайбызбы? Анда келгиле нормандар бириккиле деп туруп, Нормандияда ошол нормандар чогула баштайт жана Англияга чабуул жасап, түндүк чыгыш аймактарын убактылуу басып алышкан. 11-кылымдан биринчи жарымынан бир бөлүгүн Англияда Альфред жеңилгенден кийин король даниялыктар башкарып турган. Даниянын атактуу королдорун, мисалы үчүн Свейн айры сакал, ошо 1013-1014 жыл, жана улуу Канут же болсо Кнут 1016-1035 жылы Англияны башкарып турушкан. 1042 жылы такты саксондук Эдуард Конфессорго кайтып келген, бирок ал өлгөндөн кийин көп өтпөй Англияны басып алуучу Вильгельм деп бул аны аты да, каймана аты. Ийгиликтүү басып алган дагы. Анан 1066 жылы 14 октябрда Хастингс салгылашында саксондорду жеңип туруп, андан кийин ал Лондондун депутаттык кеңешин курууну сунуш кабыл алган. Жана Лондондо алгачкы ошол депутаттык кеңешти түзүп, толугу менен ошо Нормандия, Нортумбрияны, Мерсияны басып алып, Британия эми нормандардын астында болуп калат. Ошондо франктардын тууганы болгон жана француз тилдерин сүйлөшкөн нормандар, Франция жана немис тилин сүйлөшкөн нормандар. Англиянын саксондордун баягы мурунку тилине жаңылыктарды киргизишет. Мисалы үчүн Англияда буканы окс дечи да, өгүз дечи, окс дечи. Ал эми ошо Нормандия басып алганда оксту биф деп калган да. Ушинтип биф деп франциялык сөзүнчө да, баягы биф бул франциялык франктардын сөзү болчу биф деген. Баса эң кызыктуу нерсеси, байкасаңар,
эски англиялык сөздөрү өтө эле кыргыздын сөздөрүнө окшой берет да, көп сөздөр тапса болот. Окс өгүз, курт курут. Мааниси дагы ошондой эле да, курт менен эле өгүз. Нормандардыкы биф жана ошол чиз деп болуп калат да. Ошол эле сөздөр. Ошондой кызыктуу нерсе болгон, ошентип анан Саксония нормандарды менен басылып алгандан кийин Англия ушул жерде бириккен ошондой кандайдыр бир королевстволор түзө эле баштайт. Ушуну менен биринчи бөлүктү аяктайлы. Эмки чыгарылышта ошо калган бөлүктөрдү өтөбүз. Бул деген тарых өтө кызык, эң кызыктуусу албетте акыркы жылдар. Бул QR коддон бизнес пландоо видео сабагын жүктөп алсаңар болот, катталып алсаңар болот, анан силерге код келет, кат. Анан сиздерге ошо маалымат берилет да, эмне кылыш керек экенин, андан ары кантип окуш керек экенин. YouTube'дан таза видео ролик катары окуйсуздар да. Бул деген бизнес пландоонун негизги түшүнүктөрүн сиздерге айтып берген ролик болот. Роликтердин топтому. Жана ошол каналды каржыласаңар болот, колдоп койсоңуздар болот. Анда эмесе эмки видеолордон көрүшкөнчө. Аскер тактикалык федерация уюштурган, көп учурунда ошонун мүчөлөрү уюштурган жеке ошо эс алыш күндөрү болуп өткөн оюндар бар. Ошол оюндарга катышкыла. Анткени ушул оюндар ар бир базар күн болот. Ар бир базар күнү албетте бул жерден жакшы бир тажрыйба алса болот оюнду. Анан кийин дагы аябай жакшы өзүңөргө ишенип алсаңар, чоң оюндарга катышсаңар аябай жакшы болот да.